Assalamu alaikum mekendештер, урматтуу достор, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 6 октябрь 2020 жыл Кыргызстанга Бишкекке 4 машина жүктөп жатабыз. Бул биринчи машина, бул Kia K7 2.4 бензин гибрид автоунаасы. Көргөзөйүн достор. Бул рестайлинг, алдында мында тубанниктери да бир өзгөчө алдынан көрүнүшү. Бул 2.4 гибрид айта кетчү. Бесключовой доступ. Жыл болса 2014, жакшы көрүнбөй атат болуш керек. Электрический сиденье, полный электропакет, подогрев руль, подогрев сиденья, монитор, старт-стоп. Мына жакта көрүнөт болуш керек. Мен кыскача видео тартайын, сиздерден де контейнер күтүп калды. Контейнер күтүп атат. Ошон үчүн кыскача видео тартып, сиздерге айтып коеюн. Бул сатыла турган машиналар. Бүгүн буюрса 6 октябрь жүктөлсө, 1 айда жетсе, Бишкекке жеткенде сатылат. Бишкектен көрүп алсаңыздар болот достор. Алуучулар болсо личкага жазсаңыздар. Мен описанияга Нурмухаммед жана Мухмедин деген мен брачкаларымын номерлерин калтырып коем. Алар Бишкекте. Ошолор менен байланыссаңыздар болот. Дискалары болсо өзгөчө. Мынандай литий дискалары 225-ке 55-17 болгону мынал жеринде гана бир аз гана мындай сарапиналары бар. Мында повреждениялары бар. Калган жактары по кузову бардыгы жакшы. Пробеги дагы 111 миң. 2.4 бензин гибрид K7 автоунаасы. Бул бизнес класстагы автоунаа достор. Алуучулар болсо кайрылсаңыздар болот. Мына буюрса биринчи машина K7-ни жүктөгөн атабыз. Дөңгөлөктөрүнө мындай резиналарды кийдирип койдук. Трос тартканда өтүп кетпестиги үчүн бул биринчи машина өдөгө асыла турган болот. Азыр асып жүктөгөндөн кийин да сиздерге бир аз да болсо кыскача тартып көргөзөм. Крышасы тамы тийип калбаштыгы үчүн үстүнө поролон ката койгонбуз, эч кандай тийбейт. Бул негизи 4 эле машина жүктөлөт. 1 айда жетет. Баасын айтпайсыңбы дегендер болушу мүмкүн. Баасы келишим түрдө Бишкекке барат, көрөсүздөр, жакшы аласыздар. Мынакей достор, K7-ни асып жүктөдүк. Буюрса жакшы эле тартылган. Өдөгө да тартып байланган, тростор иленген, баллондор чечилген жок. Ушундай эле чүрүп алып, мына бул балка болсо, мына астында турган турба мына балкага коюлган. Перемичке. Мына жерге азыр Genesis кирет. Кудай буюрса, көрдүңүздөр, бул эч кандай баллондор да чечилген жок. Ушул боюнча эле түшүрүп эле айдап кетет буюрса. Ушундай. Мына экинчи кире турган, астына жүктөлө турган Hyundai Genesis автоунаасы 2014 жылкы. Достор, мен сиздерге бул машинанын аркасынан дагы көргөзүп коеюн. Арка тарабынан көрүнүшү Genesis 3.8 объем. 3.8 объем. Аркасында парктрониги жана аркасын көрсөтүүчү датчиги парковкада жардам берет жана 2 выхлопной бүлүштили бар. Жылы 2014, баасы келишим түрдө, бул дагы сатылат. Мына көрүп память сиденьядан бери бар, полный электропакет. Барды жакшы, да буюрса сиздерге кыскача обзор барганда көрүп алсаңыздар болот. Бул круговой обзор. Алды жагында дагы камерасы бар. Алдында да парктрониги. Даже мынанын астында да камерасы бар. Астында эшик ачылганда жана турган күзгүн астындагы чырагы мындай аз буюрса айдап алып кирет. Муну мына достор, муну айдап эле алдына алып кирген атат. Бул 4 машина жүктөлөт. Эч дөңгөлөктөрү деле чечилбей жүктөлөт. 2014 3.8 объем бензин Hyundai Genesis автоунаасы, представительский класс, комплектациясы полный комплектация. Аркасында алдында бүт шторкалары менен барганда көрөсүздөр, ала тургандар кайрылсаңыздар болот. Биздин номерлер описанияда болот. Жана айтып өттүм, Нурмухаммед жана Мухмедин деген мен инилеримдин номерлери бар, ошого чалсаңыздар болот. Машина алуучулар достор. Ушундай. Биз кыскача видео тартып көргөзөбүз сиздерге. Üçüncü жүктөлө турган автоунаа бул Hyundai Grand Rover 3 объем газ. Бул дагы полный комплектация.
көрүп турасыздар, кара түстө бардык машиналардын түстөрү, каджети, мокрый асфальт булар кара түстө. Азыр муну өдөгө асат, андан кийин астына дагы бир представительский класстагы автоунаа кирмекчи достор. Азыр биз менен болуп туруңуздар. Мен сиздерге азыр бул машиналардын кандай жүктөлүп атканын дагы бир аз да болсо кыскартып тартып көргөзөм. Мына туугандар, азыркы Гренжи жүктөлүп атат. Мындай буюрса. Азырда жүктөлгөндөн кыскача тартып көргөзөм. Бул дагы дөңгөлөктөр чечилбей ушул боюнча эле жүктөлүп атат. Бул контейнерге айта кетейин, 4 эле машина жалаң кымбат баалуу представительский класстагы машиналар жүктөлүп жатат. Ушуна достор. Мына достор, мына Грандовер автоунаасы жүктөлдү. Мен сиздерге бир сыра жүктөлгөн туурасында да көргөзүп коеюн. Бул алды жака жип менен тартылып, өдө жагы эки жагына трос менен байланды. Ортосуна страховка үчүн белдик тартылган. Бул белдик мына балкада турат. Көрдүңүздөр, эч кандай парокко деле тийген жок. Дөңгөлөктөрү болсо мындай резина менен курчалган. Бул 2014-жылкы пробеги 100 миң бекен, унутуп калдым. Ушундай таза машина. Мына достор, азыркы жүктөлүп аткан машина бул мындай Genesis EQ900 деген автоунаа, представительский класс, аябай чоң 3.8 4WD полный комплектация. Азыр мен сиздерге бул машинаны бир сыйра сыртынан көргөзүп коеюн. Азыр мына Genesis'тин астына жүктөлгөн атат, 4-чү машина болуп. Аркасынан көргөзөйүн. EQ900 3.8 объем 4WD бензин. Аркасында мындай парктроник, эки глюштили камера, память сиденья, полный комплектация. Эмне болсо бардыгы бар. Мына буюрса 4-чү машина мына жүктөлүп атат. Азыр жүктөлгөндөн кийин да сиздерге кыскача тартып көргөзөбүз. Бул машинаны да баасы келишим түрдө Бишкекке барганда көрүп алсаңыздар болот. Мына эчтеке чечилбестен ушул боюнча айдап киргизүүдөбүз достор. Алчылар болсо кайрылсаңыздар болот. Аябай чоң машина, представительский класс. Бул жерде Кореяда депутаттар, бизнесмендер, чоңдор только ушундай чоң машиналар менен жүрөт. Мына достор, мына машина жүктөлүп бүттү. Астын байладык. Мына көрдүңүздөр, желдерин чыгарып койдук. Алдына болсо треугольник кактык. Дөңгөлөктөр чечилген жок. Ушул боюнча жүктөлдү. 4 машина жүктөлгөндө ушундай болуп, эчтеке чечилбестен жүктөлөт. Анан 5 машина жүктөлгөндө бамперлерин, капотторун, фарларын чыгарып коюшка туура келет. Караңгыда бир аз көрүнбөй калды окшойт. Мен сиздерге мындай түшүнүктүү болуш үчүн кандай байлангандыгы туурасында бир аз кыскача видео тартып көргөзүп коеюн. Ушу менен достор, бүгүнкү погрузкабыз аяктады. Бүгүн 6 октябрь 2020 жыл, Кудай буйрса 1 ай 25 күн, 1 ай аралыгында Бишкекке барат. Алчылар болсо кайрылыңыздар. Биздин номерлер описанияда болот. Нурмухаммед Мухмедин деген менин инилерим номери описанияда болот. Ошолорго түз байланышып, ушул машиналарды сатып алсаңыздар болот. Бул эң эле Кореяда кымбат представительский класстагы машиналар жүктөлдү бүгүнкү контейнерге. Ушундай достор, тынч болуңар. Ассаламу алейкум.